Чет элде окугуңуз келет, бирок акчаңыз жок болсо, анда стипендияга тапшырыңыз. Стипендиялар тууралуу Билим берүү министрлигинен, чет өлкө элчиликтеринин сайттарынан караса болот. Мисалы, стипендиум хунгарикум жана сиз баргыңыз келген окуу жайдын сайтынан маалымат чогултуп даярдануу керек. Сайттар видеонун астында. Жалпысынан чет жака окууга тапшырыш үчүн төмөнкү 4 нерсе керек. Тил билиш керек. Англис тилиңиз чет өлкөдө окууга жетиштүү экендигин тастыктаган IELTS жана TOEFL сыяктуу расмий тил тесттерин тапшырасыз. Бааларды көрсөткөн транскрипт, же аттестат, диплом, резюмеңиз, мотивациялык катыңыз, окуу же жумуштан сунуштама кат керек болот. Чет элдик университеттер өзүнчө тест же интервьюларды өткөрөт. Кыскасы, чет өлкөгө окууга тапшырыш үчүн азыртадан тил үйрөнүп, активдүү болуп, жакшы баага окуганга аракет кылыңыз. Керектүү документтерди тапшырып, стипендияга татыктуу экениңизди көрсөткөндө гана акча берилет. Бекер окууга мүмкүнчүлүк аласыз. Тагыраак маалымат видеонун астында. Кийинки видеодо Венгрияга тапшыруу тууралуу айтып берем. Катталыңыз!